Лакылдап сүйлөгөндүн бардыгы эле мамлекет башкара албайт. Же мыйзам жаза албайт. Алар тек гана так масалар. Кадр ондогон жылдарда даярданат. Биз ошо суктанып, тамшанып аткан чыгышта өнүгүп кетти, көпкө жетти деген. 55 жаштагы кадр эң баягы чай ташыган эң жаш кадр. Эң жаш кадр. 55 жашында жетекчиликке келип калса, бул таң калыштуу чудо. Андайлар өтө сейрек. Ошондуктан биз жаңы генерация. Мына жаңы генерацияга келип эмне кылды? Эми биз таңгандай Макаевдин убагында кимдер отурушат? Парламент. Алтай Асыканович Бөрүбаев. Интеллектуалдар болчу да. Эмне деген гигант? Абдыган Эркебаев, Медеткан Шеримкулов. Эми кечеги спикерлерди, депутаттарды ошолордун деңгээли менен салыштырууга болобу? Жок. Мына сизге жаңы генерация. Бүгүн парламент келип, ошол алдуу күчтүү болсо, ошол үчөөнүн бирөөсүн спикер кылып койсо, абдан жакшы болот. Абдан жакшы. Бизде жөн эле көчөдөн жүрүп эле келип премьер-министр болуп атат. Губернатор мэр болуп атат. Мына сизге жаңы генерация эмес, бул мамлекет деген бул баягы оюнчук эмес. Мамлекетти бир гана тажрыйбасы бар ата-ана башкарат.